Көңіліңізде тыныштық жоқ bu. Жүрегіңіз тыныштанбай, сызданып, кайгырып бирдеке кемдей болот урматтуу мекендешим. Анда бул нерсени кылыңыз, сөз түрдө бул нерсе жардам берет. Жатарда бардык нерсени, бардык кемчиликтерге көз жумуп кечиресиз. Пенделер сизге ката кылып койду, адамдар ката кемчилик кылып койду, кээ бирөөлөр уруп койду, кээ бирөөлөр согуп койду, айтор бардыгын кечирип уктайсыз. Ал эми эрте менен эрте турган учурда эң биринчи айта турган сөзүңүз жашооңуз жакшыбы, жаман байырмасы жок, алхамдулилля дейсиз, шүгүр кыласыз. Себеби сиздин деңгээлиңиз, азыркы деңгээлиңиз бирөөлөр үчүн мечта, бирөөлөр үчүн максат да. Ошондо сөз түрдө таңда турганда субханалла, алхамдулиллаху акбар бул зикирлерди айтыңыз. Ал эми кет жатарда сөз түрдө Кудайга шүгүр келтириңиз, анан бардыгын кечириңиз. Мына жүрөктү түрмө кылбаш керек да. Кээ бир адамдар түрмө кылып алат. Бирөө кошунасын сактап алган түрмөдө, бирөө досун сактап алган түрмөдө. Бул түрмө болбойт жүрөк, жан дүйнө. Бул жүрөктүн ээси кыйналып калат. Мындай жүрөк ээси кыйнап коет. Ошондуктан мекендештерим, кыйналбаңыздар эч качан. Анан жан дүйнөнү кенен коюп, ушул нерселерди кылыңыздар. Жан дүйнөңүз тынчтыкта болот иншалла. Машалла, машалла, субханалла. Бул тынчтыкты мынандай кооз жерлерди караңыз ey. Аллах табарак ва таала өзгөчө жерлерди жараткан. Иншалла.